идея каяктан келди эле ушул кулпунай өстүрөм дегенчи? 6 гектар жерде 300 000 ушундай көчөт отургузулган. 5,5 гектардан канча түшүм алдыңыз? 16 күндүн ичинде 30 тонна алдык. Азыр тиксем 2,5 айдан кийин мен түшүм алам. Ооба, кийин бул жакта бизде да аябай көп кыйынчылыктар болду. Малга дагы берген учурларында видеолорду көрүп баштадык. Биз баарын даярдап корктук. Бизге ушундай болуп калса кандай болот? Химия менен колдоносуздарбы ушул обработка кылганда? Биз Кыргызстандын мөмө өстүрүү боюнча потенциалы аябай жогору. Биз кандай гана сорт алып келбейли, биздин дыйкандар аны өстүрө алат. Мөмө бул жөн гана мөмө эмес дейт да. Бул кубануу, мээрим менен, сүйүү менен өстүр, эмоцияны берүү. Менин оюмча 21-кылымдагы эң керектүү, пайдалуу нерселердин бири да. 1 гектарына 2-2,5 миллион акча кетти. Башынан мындай туура ниет менен кирди. Ошол үчүн болуп кетип атат. Кулпунай Кыргызстандагы эң популярдуу мөмө болуп саналат. Кулпунай кандай өсөт, каякта өсөт? Ушуларды, урматтуу достор, силерге көрсөтүш үчүн биз Нуржамал эжеге келдик. Саламатсызбы? Саламатчылык, Нуржамал эже. Каяктабыз биз азыр? Биз азыр Чүй областынын Панфилов районундабыз. Бул жакта Вознесеновка деген айыл бул жак. Бул жак Эфирнос дейт. Ушул экөөнүн ортосундабыз. Бул жерде аянты 6 гектар жер. Гектар жерде 300 000 ушундай көчөт отургузулган. 300 000 көчөт. Бул жакта биз 2-чи жыл быйыл түшүм алып атканыбыз. Негизи ушул бүт баары кол менен тигилген да? Ооба, бул жак 300 000 көчөттүн баардыгы кол менен тигилген. Ар бир бул лункага, ар бирине кичинекей мындай, ар бирине мындай таякча менен сайылып чыккан. Бул көчөттөр Турциядан алып келинген. Фрига көчөт деп айтылат. Сорт Альбион. Альбион. Негизи Кыргызстандачы канча мындай жакшы өсө турган сорт бар кулпунайдын? Эми бул биз Кыргызстан негизи эле биз Кыргызстандын мөмө өстүрүү боюнча потенциалы аябай жогору. Биз кандай гана мындай сорт алып келбейли, биз өстүрө алабыз. Биздин өзүбүздүн эле Кыргызстандын таза суусу, ушундай күн да узун бул жакта. Кыргызстанга күн көп тиет. Бул өзү муздак ысыкты жакшы көрөт кулпунай. Ошолордун баардыгын эске алганда, биз кандай гана сорт алып келбейли, биздин адамдар, биздин дыйкандар аны өстүрө алат да. Билесизби, дээрлик Европа өлкөлөрүнүн баарын эмне бириктирет? Бул сырга болгон сүйүү. Францияда, Италияда, Швейцарияда сыр жөн эле тамак эмес. Бул жашоо образы. А биздечи? Биз дагы деле сырды кошумча нерсе катары көрөбүз. Чынында болсо, сыр абдан пайдалуу азык. Табигый сырда белок, кальций, витаминдер көп. Эртең мененки тамакка да же жөн эле закуска жасаганга ылайыктуу. Жакшы жери Кыргызстанда да мыкты өндүрүүчүлөр бар. Алардын бири Dairy Spring компаниясы. Бул компания таза сүттөн кошумча химиясыз сапаттуу сырларды чыгарат. Dairy Spring компаниясында 17 түрдүү сыр бар. Катыганынан баштап жумшагына чейин. Ар бир адам өз каалаган даамды таба алат. Ошондуктан жөнөкөй нерседен баштайлы. Dairy Spring компаниясынын сапаттуу сырлары менен даамын татып көрүңүз. Өзүңүзгө жакканды табыңыз. Жана сырды күн сайын рахат менен жана пайдасы менен жейли. Бизде эң негизгиси, бизде мен билгени Кыргызстанда ушу Альбион сорту 2 жылдан бери өстүрүлүп келет. Азыркы бир кулпунай өстүрүүчүлөрдүн бири 50% ушу Альбионду өстүрөт. Андан кийин дагы бул дагы бөлүнөт. 1 жылдык, бир берет, андан кийин көп жылдык болуп бөлүнөт. Көбүнчөсү ошо көп жылдык кылып Альбионду өстүрөт. 1 жылдыктар дагы бар. Аларды
Азия сорту дагы ушундай деп аталышат. Эми бул бизге көбүрөөк мындай экспортко ылайыкташтырылган да. Ошого бул сорттор катуу болот, бир аз мындай транспортировкага дагы ыңгайлаштырылган. Даамы эми бул ушуну башка бир мамлекетте өстүрсө, эми даамы биздикиндей болбойт болуш керек. Ушул чарбанын аты эмне? Бул чарба, бул жакта биз эки дыйкан чарбабыз. Биринчиси бай чарба, дыйкан чарбасы, экинчиси альфа деген дыйкан чарба. Экөө биригип ушундай фрешбери деп аталып, ушул жакта иш жүргүзүп келатабыз. Достор, эгерде сиздер экологически таза кулпунай жеңер келсе, биз ушул фрешберинин инстаграм аккаунтун ылдый жагында калтырып коебуз, кирип, көрүп, сатып алып даамдап көрсөңүздөр болот да. Нуржамал эже, канча акча кетти ушул бүт чарбанын баарын нолдон баштап ушул даражага жеткиргенчи? Мен эң негизгисин айтып коеюн. Бул жакта эми акчадан биринчи дагы мындай сарптоочу нерсе бул ишеним экен да. Ишенимди бул жакта сабырдуулукту мындай аябай көп талап кылат экен. Биз дагы бул чөйрөдө мындай көп жылдан эмеспиз, бирок мындай башка бир бизнестин башка сферасынан келгендиктен дагы мындай бизнес жактан карап көрдүк. Карап көргөндө анан ойлойм ошон үчүн дагы бир аз ишибиз мындай жылышып атат болуш керек депчи. Анан бул жакта 1 гектарына болжолдуу түрдө бир 2-2,5 миллион акча кетти. Бул ошо башындагы эле капиталдуу. Андан кийин дагы бул жакты мындай карап турчу ар бир мындай расходдор бар. Ар бир сезондо бул жакта сугаруу боюнча, тазалоо боюнча аларды эсептебегенде 2,5 миллион, 2 миллиондон 2,5 миллионго 1 гектарга. Демек, бул жерде 5,5 гектар болсо, ошондо бир 12 миллион сом кетти. Ооба, 12-13 миллион сом бул жака кетти. Андан тышкары сертификация алууга, сертификаттын стандарттарын киргизүүгө мындай кыйла убакыт, узун убакытта талап кылат экен. Биз мындай топуракты баштаганда эле, топурактын анализин берип баштаганда эле ал сертификаттын өзүнүн талаптары бар. Ошолор менен жооп бердик. Анан мындай ал сертификатсыз кылып эле кетсек, балким бир аз экономдомокпуз. Бирок биз сертификат менен ошол стандартка ылайыкташтырабыз деп башынан ушундай ниет менен киргенбиз. Ошол үчүн дагы ошо 2,5 миллионго барып калды дейм да. Сертификат деле бул өзүнчө чоң бир каражатты талап кылды. Мен ойлойм, Бишкектеги көрүүчүлөр мындай суроо берет да, эмне үчүн чарбаңыз Бишкектен өтө алыс. Мисалы, Бишкектен бияка чейин бир 2 саатта келдик да. Эмне үчүн ушунчалык алыс? Ушул эле чарбаны Бишкектин жанында же мисалы Сокулукка чейин же Военный Антоновка жакка жакыныраак жасаса болот беле? Жасаса болот, ал жакта дагы бар. Бирок биз жерди тандап атканда, жерди кайсы жакта кылабыз деп көлдү карадык. Биз өзүбүз эми Бишкек жашайбыз. Анан көлдү карасак, көл жолу алыс. Азыр жол дагы ремонт болуп атат. Анан аларды эске алып, кандай кылсак деп ушу жерди карап баштадык. Эмнеге дегенде, бул жакта тоону көрүп атасыңар. Тоонун жели, бул жакта салкын жел ар дайым бар болуп турат да. Күн тийип турат, ысык. Ошого карабастан салкын жел ар дайым бар да. Мындай сизге өзүңүзгө деле билинсе керек. Температуранын 5-6 градуска чейин разницасы бар деп ойлойм мен. Атайын көрүүчүлөргө айтып кетели, бүгүн 20 май саат 4:30 болду, бирок бул жер күн ачык, бирок салкын да, мындай салкын жел уруп турат экен да биякта. Ооба. Ушунусу жакшы экен биякта. Ооба. Бул жактан тоо, бул төө башынын ылдый эле жагы болуп атпайбы? Мына тоолор жакын. Анан эң негизгиси дагы бул топурактын мындай баалуулугуна караш керек да. Топурак канчалык бай экенинчи. Биз ошо топуракты эң биринчи бир 5-6 жердин дагы анализин берип жибердик. Алматага жиберип, ал жактан текшерттик. Текшерткенде анан ушул жердики туура келди. Бул жакта эмнеге дегенде 5-6 жылдан бери арпа менен эле экен. Анан бул жердики кайрак жер.
суу көп келбейт. Анан бул жакты ошол үчүн тандап өзүбүз жерден суу чыгардык, 60 метр артезиан суусу деп айтсак болот да. Демек, достор, өзүңөр уктуңар, ушул Кулпунай жерден чыккан таптаза артезиан суу менен сугарылат экен. Ооба, тамчылатып сугаруу системасы. Биз артезиан сууну бассейн 880 куб, ал жака алып чогултабыз. Жерден чыкканда анан дагы ичип көрөсүздөр. Аябай мындай муздак болуп турат да, анын температурасы. Анан бассейнге чогултабыз өзүбүздүн. Ошо бассейнден анан бул жака тарайт. Бассейнде мындай жылып дагы турат да. Ошо бул жака дагы мындай стресс кылбайт өсүмдүктү. Нуржамал эже, эмки суроо, химия менен колдоносуңарбы ушул обработка кылгандачы Кулпунайды? Буга мындай жооп да, баары эле химия менен колдонот. Бирок чегин билиш керек анын дагычы. Анан кайсы жактан кимдикин, кайсы фирманыкын колдонуу. Бизде эми химия десе, биздин өзүлөр жасап алган деле нерселер химия. Алар деле колдонот, селитра дегенди колдонушат. Биз андай нерселерден колдонбойбуз. Биз ал нерселерденге каршыбыз. Эмнеге дегенде биз мындай натуралдуу продуктка кадам кылып келатабыз да. Бул жакта биз мындай химия менен өстүрүп алып, эртеңки күнү дагы мындай адамдардын ден соолугуна бир зыян алып келүү, андай нерседен категорически алыспыз. Негизи башынан идея каяктан келди эле ушул Кулпунай өстүрөм дегенчи? Мурда эмне менен алектенип келдиңиз эле? Ал идея мындай да. Эгер ал идеяны ойлосок, балалыгыма кетет да. Бизде Ысык көлдө чоң энем үйүндө мындай кичине Кулпунай бар эле. Ал Кулпунайды чыгып алып, биз шаардан келебиз, каникулда жайында анан жүрүп, жеп, сонун бир балалык сезимдер бар да ошол жакта. Анан караганда колубуз мындай таттуу болуп калган, бир кичинекей идишке Кулпунайды салып алганбыз. Көбүнесе мен чоң энемди аябай жакшы көргөн да небереси болчумун. Андай мага дагы уруксат берет эле ошону мындай. Эми буну бизде Кулпунай ушундай нерселерди көбүрөөк бизде мындай бир премиум продукт катары көрөбүз го негизичи. Анан ошондо идишке салып алам, жеп, анан мындай ичимде бир башкача бир бакыт бар эле да. Анан ошол нерселер менен жүрүп, жыл сайын эле ошондой каникулда барганда, анан кийин көп жыл өттү, чоң энем да өтүп кеткен, анан айылда жүрүп, биздин бир бош жер көрүп калдым да. Биздин ошо жерибизди ошо жака барып, анан ойлонуп, мага ой келди да, бул бош жер эмне үчүн мен мындай өзүм клубника өстүрүп, ошону мындай өзүм каалагандай тое жеп, ошол нерсени мындай бир ошо балалыгыма кетким келгендей болуп жүргөнүн. Анан алындан бери азыркы кезге 5 жыл болду. Ал оюга келип ушундай кылыш керек экен дедим дагы. Анан айылда ата энемдигинде мөмөнүн түрлөрүн өстүрүшөт, алар да багбанчылыкка кызыгат атам. Анан аларды көрүп жүрүп кандай болот деп, анан былтыры мындай бир чоң масштабтуу түрдө кылалы деп ушу мындай бир кызыкчылыкта болгон адамдар топтолуп калдык дагы. Анан былтыр ушу 2024-жылы өстүрөбүз деп план койдук. Ага чейин Германияга да бир биздин өзүбүздүн башка тармакта банан боюнча иштейбиз. Ал жака барган болчумун. Ал жака барсам, ал 23-жыл ал жакта дагы эмнегедир мага бир мындай знак катары болду. Барсам, ошо бүт жак эле клубниканын сүрөттөрү да. Бүт жакты эле көрсө, ал ошол фрут логистика деген выставка именно Кулпунайга арналыптыр. Анан мен дагы ошондо дагы бир мындай бир эме калды да, менде мен ушуну кылышым керек депчи. Анан февралда болду эле, келип алып эле ошо мындай мен партнерума айттым, ушундай кылбайлыбы деп. Анан ал мен сен азыркыга чейин айтат да, балалык кыялың эле депчи. Анан бул негизи бул бизнес эмес, бул мындай балалык кыял катары көбүрөөк мен үчүн көбүрөөк бир орду бар да бул жактынчы. Мындай бир ар бир нерсенин, ар бир бул жакта кылган иштин баардыгы келип ушу Кулпунайды караганда
бул Кулпунайга бир мага эме сезилет бир мээримге толгон ушундай бир аябай камкор ушундай нерсе менен өстүрүлгөндөй. Анан тиштеп жегенде эле тиги балалыгыма кетем да. Балалык сезимдериңиз болот. Ооба. Негизи көп айыл чарба проекттер негизи ушундай болот да. Мисалы кичинекей кезиңде ушул тала аралап жүргөндө анан уже чоңойгондон кийин демек ушул кайра эле жер менен иштейм деген ушундай адамдар көп да. Достор, өзүңөр көргөндөй азыр могул жердечи азыр силерге крупным планом көрсөтөлү. Кулпунай момундай өсөт. Сорту Альбион. Ондай көрсөтсөк болот. Дагы каякта өсөт? Мына могул жерде прям карасаңар өтө көп да Кулпунайчы. Бирок Нуржамал эже сиз айттыңыз, уже биринчи сбор аяктап калды ушул жердечи. Ооба, бул негизи 2 цикл бар. Ошо биринчи цикл аяктап атат. 1 ай убакыт эс алышат, 30-40 күн аралык. Анан 2 цикл башталат кар түшкөнгө чейин. Бул ошо аяктаганда дагы азыр жеп көрсөңүздөр, бул бир күндүн нуруна ушундайга толгон бир эме да, мындай башкача болот. Биздин көрүүчүлөрдү да чакырабыз, биз агротурларды да уюштурабыз. Ушул июлдун 10-15-теринен кийин биз ошо Instagram баракчабызга дагы атайын жазабыз, чакырууларды дагы келип трансфер менен, сиз айткандай 2 саат алыстык, бирок биз трансфер менен кошо уюштуруп бул жак адамдарды чакырып атабыз, келип көрүшсүн деп. Анан экинчи сбордо экинчи бизде терим болот, цикл. Алда быйыл буга чейинки 1 айлык теримден биздин күтүүбүз боюнча 2,5 эсе, 3 эсеге чейин аракет кылабыз. Ушул жакта түшүм алабыз. Достор, мен ушул сезондо биринчи жолу Кулпунай өстүп атам. Бисмилла. Шедевр. Барыңар ылдый жагына Instagram калтырабыз. Freshberry'ден заказ берсеңер болот. Кулпунайды баарыңар оступ көргүлө. Орусча айткандай оно того стоит. 2 сааттык жол, 2 сааттык жол уже окупился. Биз жол остигенде это уже давно уже окупился, да? Нуржамал эже, мисалы Кулпунайды тиккендечи, биринчи мөмөлөрдү качан ала аласыздар? Канча күндөн кийин? Бизде көп адамдагы Кулпунай тиккен себеби бул мындай 70 күн тиккенден кийин, ошо отургузгандан кийин көчөт 70 күндөн кийин биринчи мөмөлөрдү чогултуп алабыз да. Анан мындайча айтканда 2-2,5 айдын ичинде эле болот да. Анан ошого мисалы малина, карагаттарга караганда бул ошол эле жыл 2-3 айдан кийин эле берип атат да. Ошого дагы мындай көп кызыккан адамдар ошол срогуна дагы кызыгат болуш керек. Демек, мен мисалы азыр тиксем 2,5 айдан кийин мен түшүм алам. Ооба. 2,5 айдан кийин түшүм аласыңар. Бирок менин сунушум боюнча азыр тиккенде күн ысык, суу маселеси, ушундай нерселер бар, алардын баарына даяр болуш керек да. Күндө бул сууну жакшы көрөт. Бул Кулпунай өзү эле бир 95% суудан турат ичинде. Анан ошол нерселерге бизде тигип алышат да, анан жакшы суу бере албай, көбүнчөсү ошол жактан аксап калышат. Бүт мындай инфраструктураны туура кылып даярдап алып туруп, анан ошого ылайыкташтырсаңыздар аябай жакшы болот да. Демек биз негизи дыйкан чарбаларга баарын эле айтабыз, эгерде чоң ишкана же мындай чарба кылгыңар келсе, адамдар биригиш керек да. Биригип туруп, анан чоң жакшы чарба ачыш керек да. Сиз айттыңыз, биякта 5,5 гектар Кулпунай. Ооба. Ошол 5,5 гектардан канча түшүм алдыңыз биринчи алганда? Биз былтыр майда эле негизи отургузуп ушундай баштамакпыз. Анан былтыркы базардын
мындай баасы аябай түшүп кетти да. Аябай түшүп кетти. Мындай малга дагы берген учурларында видеолорду көрүп баштадык. Анан биз баарын даярдап корктук. Бизге ушундай болуп калса кандай болот деп. Анан биз ошо Түркиядан алып келген көчөттөрдү холодильникке сактап, биз кеч күзгө алалы, ошондо баасы жакшы болот деп, кеч күзгө ылайыкташтырып, биз августта отургуздук. Анан сентябрда алып баштадык. Сентябрдан баштап кар жааганга чейин октябрга чейин алдык. Бул мурдагы жылы. Ошондо бул многолетний клубникабы, көп жылдык? Ооба, бул негизи 3 жылдык. Бул көчөт 3 жылдык, бирок эми көчөттүн сапатына дагы да. Көчөт мындай мөмө жаман болбойт да, тамыры жаман болот. Ошо анан бул тамырына өзгөчө көңүл бурушубуз керек биз. Ошого анан бул 2 жылдык деп биз эсептеп койдук. Эмнеге дегенде 3-чү жылы аябай майдаланып кетет, мындай бизнес катары караганда невыгодно. Ошондо канча түшүм алдыңар? Биз буга чейин кеч күздө отургузганда биз мындай бөлүп отургузганбыз да. Отургузуп баарын бир бышып кеткенде териш дагы оор болуп калат деп. Анан былтыр ошого карап бир 5 тоннаныкындай эле алдык. Быйыл азыркы учурда 16 күн болду. 16 күндүн ичинде 30 тонна алдык. 16 эмес, 20 күн. 20 күндүн ичинде 30 тонна тердиң. 30 тонна. Экинчи жолу тергенде канча түшөт? Биз экинчи жолу тергенде эми дагы бир 50 тоннага теребиз деген аракет. Ошол экинчи жолу чогултканда бир сентябрь, октябрга жакын болуп калабы ошондо? Ооба, биз августтун башталышынан кар түшкөнгө чейин чогулта беребиз. Канчалык бизде күн мындай жакшы тийип турса, күндүн узак көбүрөөк, бирок суук болсо, бул суукта өзү таттуу сахарды чогултат. Күн кызартат да. Ошондо эки жактан аябай сонун болот. Ушул погода болсочу. Канча киши терет ушунун баарынчы? Мисалы, биз 5,5 гектар дедик ушул жердечи. Канча адам ушул 5,5 гектарды терип алат да? Канча күндө? Бизде мындай 80% экспортко кетет, 20% бул биздин жергиликтүү рынокто. Жергиликтүү рынокто биз күнүнө теребиз. Күнүнө эртең менен саат 6-дан баштап 9-га чейин терилет, 9-дан баштап 11-12-ге чейин биздеги ошо биздин гипермаркеттерде дагы биз барбыз. Биздин продукция фрешберники ал полкага туруп калат. 12-1-лерге чейин күнүнө. 2 күндө бир терсек деле болот, бирок биз мындай мөмөнүн эң жакшысы азыр терип, бүгүн жеген жакшы да. Демек, кулпунай бүгүн эртең менен терилсе, кечке жакын ушул супермаркеттердин полкасында уже болот экен. Ооба, түштөн кийин болот. Кечке жакын эмес, түшкө чейин аракет кылып, азыр логистикадан дагы максималдуу түрдө оптимизация кылып атабыз ошо. Мындай, бул жакта дагы сиз жана суроо бергендей, орточо эсеп менен күнүнө 80 кишиден 100 кишиге чейин иштейт. Демек, сиз биринчиден өзүңүзгө жакшы чарба ачтыңыз, элге тийген пайдасы, андан тышкары жок дегенде бир 80 адамды сиз жумуш менен камсыздайт экенсиз. Ооба, туура. Ооба, бул жакта көбүнчөсү аял кишилер. Эми биздин бул жакта мындай сыймыгыбыз деп дагы мындай бир аз ичибизде дагы эме болот. Биз ушундай бул жергиликтүү аялдарды жумуш менен камсыздап атабыз деп. Көбүнчө бизде аял кишилер иштейт бул жерде. Терүүдө. Упаковка кылганда, сортировка кылганда аял кишилер. Бул эми сезондук, ошо майдан баштап ноябрга чейин. Демек, ошол 7-8 ай жок дегенде сиз жумуш менен камсыздап берет экенсиз. Ооба. Сонун. Достор, өзүңөр көргөндөй эле чоң поле, анан поледа карасаңар, тигил жагында адамдар терип атат, кулпунайды. Бул жагында адамдар терип атат, анан анда тышкары тигил жагында фасовка бар да, ушуларды аз көрсөтсөңөр. Фасовка кылып атат. Бул жагында сбор, анте өйдө жагында деле сбор экен да. Анан бул чарбанын эң жакшы жери
могул жакта кызыл флажокторду көрүп атасыңар, атайын мындай ыңгайлуу болсун деп ушул поле секторлорго бөлүнүптүр да. Мисалы 1 сектор, анан чогултканга ыңгайлуу, анан сугарганга деле ыңгайлуу. Анан өзүңөр көргөндөй эле карагыла, бул жерде тамчылатып сугаруу системасы турат да. Бул менин оюмча 21-кылымдагы эң керектүү, эң пайдалуу нерселердин бири да. Сугаруу системасычы. Анткени жылдан жылы суу азайып бартат, суу тартылыш болуп атат. Анан ушундай система бул менин оюмча биздин дыйкандарыбыз үчүн жаңы дем берчү системанын бири да. Өзүңөр көргөндөй эле биякта Made in Turkey деп тур. Бүт баары турецкий экен биякта. Ооба, бул жактыкы пищевой стандартта, эч бир мындай эмеси жок эмес, баары сертифицированный. Бүт сертификаттары менен, бул жактагы бул мульча деп коет, бул пленканы ак. Ошондон баштап эң көчөттөн баштап бул жактан баардыгы сертификат менен да. Ошо Global Gap стандартын алганда бизден аудит Португалиядан келишти. Келип өткөрүштү. Анан аларга бизге ошо караганда 199 пункттун ичинен 100 талаага тиешелүү болсо 99 пункту бул документке тиешелүү экен да. Биз документ жактан аябай көп кыйналдык. Кыйынчылыктар стандартка киргизгенге бул жакта мисалы үчүн келген ар бир кишиге сотрудниктин биякта иштегендин безопасности, бул жакта аптечка, кайсы дарылар болуш керек, эмне болуш керек. Эң эле дегенде бизде даараткана маселеси дагы эң чоң. Анын бардыгы астын баары изолированный болуш керек. Бизде договор болуш керек тазалык менен. Бул жакта бизде колдонулган био удобрениялардын таараларына өзүнчө бир жер бар. Ал жакка коюп, анан ал жактан алып утилизацияга өткөрүп беребиз. Ар бир өзүнүн шарты менен. Аны алып кайра экинчи жолу колдонууга болбойт. Утилизация болуш керек. Ага договор түздүк. Андай компанияларды издедик. Кайсы жакта депчи. Бизде көнүп калганбыз да экинчи кайра эле колдонуп жүргөнгө. Биздин негизи көп дыйкандар өтө кызыкпайт да ушул маселегечи, бирок ар бир полянын жанында даараткана болуш керек. Анан мисалы ушул эле жерде анан көрсөтөбүз, чоң бассейн бар, ушул суу сактаганга, скважинадан сууну бассейнге куят, андан кийин ушул трубалар менен полянын баары сугарылат да. Ооба, биз бөлүп сугарабыз. Анткени биздин бассейн ошо 880 куб, ал жетпейт. Баарын бир сугарганга бөлүп сугарабыз. Биз күнүнө ошондо 880 куб ушул жака сууну кетиребиз да. Мындай бөлүп сугаргандагы да. Анан жана сиз айткандай даараткана ушундай маселелер бул жакта стандарт боюнча бул талаада иштеп аткан адам кайсы жакта гана турбасын 7 минуттанын ичинде дааратканага жетиш керек деген стандартта бар экен. Анан биз карап кайсы радиуста коюшубуз керек деп ошолордун дагы мындай так аткардык да. Ошол жактан антисептик менен колду тазалап кетиш керек. Анан мусорларды кайсы жакта чогулат, таштандыларды ким алып кетет. Бул жактагы келгенде техникалардын келип алып бул жактан майды талаадан куябы же каяктан куят деп, анан ал үчүн жок талаадан куйбайт десек, андай бир АЗС заправка менен ал менен келишимибиз болуш керек экен. Ошол нерселеринде көп убакытты алды, бирок кыйынчылыктар артта калды. Азыр биз бул жакта иштеген ишкерлер, иштеп жүргөндөр деле айтат, жакшы бир бизге мындай мүмкүнчүлүк, шарттарды жакшы түзүп бердиңер деп биз аракет кылабыз. Анткени ал стандартты келечекте Кыргызстан дүйнөдөн алып келип бир импорттан эмес, ушундай бир өзүбүздүн продуктуну тышка чыгарып, Кыргызстан мындай таратуучу өлкө болсо, буюрса ага дагы салымыбызды кошуп аракетибизди кылабыз. Достор, биздин каналыбызга Жаңы Чарба YouTube каналына катталгыла. Андан тышкары биздин Нуржамал эжебизден көрүүчүлөргө сюрприз болот. Аны
ушул видеонун аягында көрсөңөр болот. Ушул видеону сөзсүз аягына чейин көргүлө. Анан ошол биз айткан конкурска катышсаңар болот. Нуржамал эже, дагы бир суроо. Бул жактан крупный кадр менен көрсөтүп койсок болот. Мына ушундай кулпунай чыгат экен. Талалардан ушунчалык чоң. Ар бири мындай өтө визуально өтө сулуу кулпунай экен. Менде мындай суроо жаралды да, эмнеге сиз айттыңыз жана башында 80% экспортко кетет, 20% ушул чүйдө, Бишкекте сатылат депчи. Эмне үчүн ушул кулпунайдын 100% Бишкекте калбайт, чүйдө сатылып кетпейт да? Же бул спрос маселеси же кандай? Ооба, бул спрос маселеси да бул жакта бар. Анан эң негизгиси бул биз көзүбүздө эле тоюп калат да. Мындай айтканда, өзүбүздө Кыргызстанда эми көп мөмө жемиш өскөндүктөн, менин оюмча. Анан бизде бир мөмө маданияты жок. Мөмө маданияты жок. Бул мисалы үчүн аябай витаминдерге бай көп эле нерселер бизде, бирок биз эмнегедир варенье кылып алып, аны сахарга чылап алып, кышында жеген жакшы көрөбүз да. Мындай азыр турган болсо азыр үзүп жебей, вареньега кылабыз, анан ата-энебиз дагы терип же базардан сатып келип, ошондой бир жем варенье кыларда, жок жебей аны вареньега кылам деп бербей. Ошондой нерселер бизде эми бул маданият, мөмө маданиятын бир калыптандыруу керек деп ойлойм да. Анан ошондой мисалы үчүн эртең менен тамак ичерде ушул кулпунай менен бир завтрак жасап алып жесек, биз бир фреш жасап жесек, аябай сонунда. Бирок бизде ушул нерсе калыптана элек да. Анан мен ойлойм, биз бир жакынкы 10 жылдын ичинде бизде бул нерсе деле калыптанып калат депчи. Эмнеге дегенде, жана сиз айткандай, кээ бир жерде 80% эмес, 90-100%га чейин экспортко кетет. Биз дагы 20%-ын ушу Бишкекте, Кыргызстандын, кыргыз элине берип сатып атабыз. Ал биз ойлогонбуз сата албайбыз деп, жана бул жака коноктор келип, тааныштарыбыз келип бири-бирине айтып, ушундай болот эле, анан мага ала келчи, буга ала келчи, бул жактан кетип атканда эле кечинде шаарга чыгарда эле мага 5 ящик, мага 10 ящик салып койчу деп эле тааныштарыбызга берип, аны тиги сатып алам деди деп эле ушинтип жүрдү. Андан кийин биз бир онлайн сатуу ачышыбыз керек экен шаарда деп ачтык. Ачкандан кийин эле бир күндө биз азыр 100 ящиктен кем сатпайбыз. 100 ящик сатабыз. Анан бул дагы кечки саат 8ге чейин. Эгер көбүрөөк убакытты эми ойлонуп атабыз, көбүрөөк убакытты кылсак андан да көп сата алабыз го депчи. Кээде 150 ящикке чейин деле болот. Анан биз менен мына гүл боюнча, анан жанакы шоколаддагы кулпунай, ошол жасагандардын бардыгы бизге жазышып, иштешели деп атат. Биз иштешип атабыз. Иштешип баштадык. Анткени аларга да документ жагынан кереккен, счет фактура дейт, биз ал нерселердин баарын бере алабыз. Ошого берип, алар менен иштешип, жакшы бир маданияттын, ушу мөмө маданиятын калыптандыра алсак, анда биз мындан дагы жогорку сапатта өстүрүп, анда дүйнөнүн дагы мындай айтканда Орто Азияны камсыздай алабыз. Биздин көрүүчүлөр сиздин кулпунайыңызды каяктан таба алат? Көрүүчүлөрүбүздү биз шаардагы Сухомлинов 10 көчөсү, бул Политех районунда, ошол жактан барып өзлөрү ооз тийип, жакса гана алышат. Биз ал жакка даярдап койгонбуз, ооз тийишет, көрөт. Каалашса, ушул жакта биздин талаага, плантацияга келип, өзлөрү терип, тергенин алып кетсе болот, сатып алса болот да, ошо тергенин. Биз бул талаада арзан болот. Өзлөрү теришет, терген адамга төлөбөйбүз, жолдун логистикасын төлөбөйбүз. Эми биздин каармандарыбызга сюрприз. Нуржамал эжеден эң кызыктуу комментарийге, ким эң кызыктуу комментарий калтырса, 15 адамдын ичинен 5-өсүнө бирден ушундай ящик кулпунай Freshberry компаниясынын атынан тартуулап беребиз шаар ичинде. Андан тышкары 10 адамга аларды бияка алып келип, ушул Freshberry компаниясынан экскурсия кылып,
ар бирөөсү бияктан келип туруп каалаганча жеп алат экен ушул талаада. Андан тышкары 500 грамм кулпунай өзү менен алып кетсе болот экен. Ошон үчүн достор кызыктуу комментарийлерди жазгыла. Комментарийлерди анан баарыбыз бир 2-3 жумадан кийин окуп, чогуу Нуржамал эже менен тандап, ону ушул жерге алып келип биз экскурсия кылабыз. Бешөөнү шаар ичинде ушундай сонун кулпунай белек тартуулайбыз. Андан башка суроо, клубника ушу кулпунай канча маал туура алат да? Мисалы, моуну саат эртең мененки 7-де терилсе, канча сааттан кийин клубника уже мындай өзүнүн келбетин жоготот да? Бул эми сактаганга дагы карайт да. Эгер ушу талаада ачык күндө тура берсе, таладан эле буну бузуп алышыбыз мүмкүн да. Ошого биз өзүбүздүн муздаткычтарга сактап, же болбосо ошо алып кетчү адамга жүктөп беребиз. Жүктөп бергенде +2, +5 температурасында бул 7 күнгө чейин турат. 7 күнгө чейин турат. Бирок эң жакшысы, жана мен айтып кеткендей, бүгүн терип, бүгүн жеген жакшы. Ушул кулпунайдын келечеги кандай болот сиздин оюңузча? Кулпунай негизи эле жалпысынан айтайын, мөмө тармагында бул карагат, малина, кулпунай. Кулпунай мындай премиумга жакыныраак да, негизи элечи баасы. Анан негизинен карап келгенде биздин мамлекетибизде мамлекеттик тараптан, бийлик тараптардан аябай эле жакшы бир колдоолор болуп атат. Чет жактыктагы бир донорлор келип окутууларды өткөрөт. Мисалы үчүн Global Gap деп айтып аткан сертификатта мен аны бул жака киргиздиргенге чейин 2 жолу USAID программасынан окудум. Анан бизде чет жактан келгендер мындай эле кылышат, мындай бир түшүнүксүз нерселер кылат деп эле айта беришет. Бирок чынында келгенде эми пайдалуу жагын алсак болот да. Канча деген программалар бар, аларды окуп, анын баардыгын окуп келсек, биз келечегин кулпунайдын, мөмөнүн, негизи эле агросектордун келечегин өзүбүз түзөбүз деп ойлойм да. Ошо келечеги бизден көз каранды деп, биздин элибизден, өзүбүздөн көз каранды. 2050-жылга дүйнөдө адамдын саны 10 миллиардка жетет деп прогноз коюп атышат. Ошондо канчалык адам көбөйгөн сайын шаарлар чоңоюп, мындай айыл чарбага бир ылайыкташтырылган жерлер дагы турак жайларга берилип көп болуп атат да. Ошого карап бир 60%га дагы азыркы бар потребность дагы өсөт дейт. 60%ке. 60%га өсө, биз ушул жактан коркуп кандай болот дебей, биз Кыргызстан кенен, бизде жерлер кенен, суу кенен, күн кенен эң негизгисинчи. Ошолорду баардыгын коркпой туруп, биз мындай ушуну бир акыл менен туура жака иштетип, эртеңки ошол учурга биз дүйнөгө продукт бере турчу өлкө болобуз деген бир оюм бар да. Ушуга мен ойлойм, сиз деле ушул айыл чарба жакта жүрөсүз. Бул нерсе бизден эле көз каранды. Ошо потенциалы азыр мен бир экономикалык жактан же дагы бул бир санкция күнөөлүү же дагы бир 3-чү мамлекеттен дагы деп айта албайм да. Биз бүт нерсе, мен ойлойм, ар бирибиз өзүбүздүн мындай жарандык милдетибизди аткарсак, салыктарды убагында туура төлөсөк, ар бирибиз коопсуз тамактанууга аракет көрсөк, анан жөн эле бир химикаттарды кошуп бере калып эле сата калып эмес, бүгүн сатып эртең эмес, эртеңки келечегибиз үчүн азыртадан кадамдарды таштасак, туура кадамдарды. Эң биринчиси ушу бул окуу жайларда баары эле башка бир кесиптерди тандап кетишти, бирок эртеңки күнү эми тамак керек да, жейбиз. Ошол жагын дагы бир карап ойлонуп койсок. Fresh Berry'nin компаниясынын келечеги кандай болот дейсиз? Сиз
кайсыл тарапка азыр Freshberry компаниясы жылып атат? Ошол чарбаңарды чоңойтконго мындай кадам жасайсыңарбы же мисалы жанакы джем жасачу деле фабрикалар бар же мисалы ушул эле Кулпунайды тоңдуруп туруп аны кышында сатсаңар болобу? Ушун келечеги боюнча айтып коесузбу? Freshberry компаниясы негизинен биз ушу ар тараптуу бололу деп ушу айыл чарбада бир салымыбызды кошолу дедик. Анткени биз 8 жылдан бери тыштан көк бананды Эквадордон алып келип бул жакта маркеттерде сатабыз. Өзүбүздүн холодильниктерибиз бар, холодильник помещениялар. Анан ал жактан карап келгенде биз импорттон аябай эле көз карандыбыз да. Мисалы үчүн банан го бизде өспөйт. Бирок бизде өсө турган деле, бизде бар болгон продукцияларды деле тыштан алып келе беребиз жегенгечи. Мына жакында эле жумуртка маселеси деле аны деле мындай өзүбүз камсыз кылгандай токтотуп ушундай нерселер болуп атпайбы? Ошого жараша биз эми дүйнөгө чыгара ала турган продуктылардан ушу мөмөнү мен мындай эң бир топ продукт катары көрүп атам да. Эмнеге дегенде Россияда үшүк жүрүп быйыл күзгө жакшы бир прогноздорду айтып атышат. Ал жакта ар дайым эле суук. Ал биз бияктан өстүрүп алып, мисалы үчүн бул бир 300-400 сомго бул жактан алып сатып жеп атабыз. Алар 1000 рубль, 1500 рубльдан сатып алып жешет да. Анан биздин ошо Freshberry'нин өзүнүн максатында дагы талааларды кеңейтүү, фермерлер менен чогуу тыгыз иштеш, биз мындай кооперация болуп баарыбыз биригип, кимде бир менеджерлик тарабынан күчтүү болсо, бирөөсү бир агрардык тарабынан күчтүү, бирөө ошол сатып ошол жактын бир жагын алып кетсе, ушинтип анан баарыбыз бириккенде жакшы бир чоң результаттарга жетебиз деп ошого Freshberry биз дыйкандарга ачыкпыз. Дыйкандар менен сүйлөшүп, бизде бир өстүрүү боюнча бир аябай чоң тажрыйбабыз жок, бирок сатуу боюнча, тышка чыгаруу боюнча тажрыйбабыз бар. Ошол чогуу колдонсок болот. Эмки суроо, могу азыркы маалда Кулпунай биздин көрүүчүлөрдүн арасында өтө популярдуу болуп атат. Сиз ушул жакшы даражага жетиптирсиңер азыркы маалдачы. Кандай үч кеңеш ушул биздин баштап аткан адамдарга кандай кеңеш бере алат элеңер? Эң негизги биринчи кеңеш мындай да. Driscoll деген компанияны уксаңыздар керек. Америкада ал бир билишимче бир дүйнө жүзүндө топ 5 мөмө тармагындагы компания. Өзлөрүнүн университети да бар. Ошол компаниянын председатели айткан экен да, Майлс Реттер деген мөмө бул жөн гана мөмө эмес дейт да. Бул кубануу, бул бир эмоцияны бере алуу, бир мээрим менен, сүйүү менен өстүрүп, мындай бир үй бүлөнүн ошол бир части болуу депчи. Ошондой эле биз дагы бир акча табуу жөнүндө бир өзүбүздүн бир кызыкчылыктарыбызды жеке өйдө коюп эмес, ниетибизди башынан туура кылып келсек, мен ошондой кылып келгенде гана анан дыйкан бир жакшы нерсеге жетишет го дейбиз да. Анткени бул жакта бизде да аябай көп кыйынчылыктар болду. Ошонткенде деле биз ойлоп койбуз, башынан мындай туура ниет менен кирдик, ошол үчүн болуп кетип атат депчи. Анткени көп эле бизде Кыргызстанда Кулпунай боюнча көп проблемалар бар көмүскөдө. Алардын бардыгын мындай карап келгенде көбүнчөсү эле бүгүн өстүрдүм, эртең ала калам акчасын деп эместен, бул көп убакыттагы бир бизнес план катары караш керек. Анан бирөөнү туурап эле мына ал мындай кылыптыр, ал мынча калыптыр деп эле туурап кое калуу эмес да. Аздан башташ керек деп ойлойм. Кичинекей жерден баштап, анан ошону акырындан сапаты менен чоңойтуш керек деп ойлойм. Анан мен дыйкандарга ушул кеңешим да. Биринчиси, эң биринчиси бул чын ыклас менен ошо ниетти
туура коюп, үй бүлөгө жана ар бир үй бүлөдүн ушундай эми клубниканы жегенде кичинекей балдар сүйүнүп жыргап жейт, майрам, аларга ошонун бир части болоюу деген ниетте болсо, анан экинчиси жөн эле бирөөнү туурап алып эле ал мындай акча таптыр, бул мындай таптыр деп эле жүрө бер деп туурап коюп эле жүрө бергенден эмес, анан эң негизги үчүнчүсү биз мындай көп изденишибиз керек, окушубуз керек. Чет жактарга биздин көп эле чыгып атабыз. Ошолорго барганда дагы жөн эле эс алып коюп эле келе бербестен ушундай жактар карап плантацияларды бизге келген чет жактан келип окутуп атат, окутуучулар тап келип атат. Аларды карап биз ой ал айта берет биздики башкача деп мындай окууларга катышып калам, ушундайлар бар да. Анан ачык болушубуз керек. Эгер ошондой боло берген болсо, анда биз ассоциациядагы ушул ММА ассоциациясы 2030-жылга мен билгени 30 миллиард беле же канча эле ошого бир план койду эле, ал планга жетпей калышыбыз мүмкүн да. Эгер мен өзүм билейм дей берсек, ачык болушубуз керек. Бизде дыйкандар ар бири өзүнүн демек биригиш керек. Биригиш керек да. Ошо биригип, анан баары бири-бирин уга алган болсо, бири-бирин колдоп уга алган болсо, анан көп жаңы азыр баштап аткан дыйкандардын баардыгына айтарым, издениш керек. Биринчи баштап алып, анан кийин болгон проблемасын чечет элем деп чуркабай, башында тынчыраак, мындай жүрөк тынчыраак кезинде изденип алып анан баштаса жакшыраак. Нуржамал эже, маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу достор, ушундай бүгүн даамдуу чыгарылыш болду. Биздин жаңы Чарбай YouTube каналына катталгыла. Өзүңөр уккандай эле конкурс ачык. Ылдый жака силер өзүңөрдүн кызыктуу комментарийиңерди калтыргыла. Анан Нуржамал эже экөөбүз отуруп, ошонун арасынан 15 эң кызыктуусун калтырып, 15 эң кызыктуусун тандап, ошол 15-өңөр ушундай сонун байге утуп алсаңар болот. Мен силер менен коштошпойм. Эмки выпусктарда көрүшөбүз. YouTube каналыбызга катталгыла. Андан тышкары биздин Instagram баракчабызга катталсаңар болот. Баары шилтемелери ылдый жакта.